Салам достор. Менин атым Бакыт Абдишов. Учурда Cloud Engineer болуп иштейм. Аралыктан иштейм. Гавайиде жашап, Калифорния штатында иштейм. Жаңы кирген видеолорду кой бербеш үчүн бул каналга катталганды унутпагыла. Бүгүн биз IT курстарын кантип тандайбыз жана IT курстарын тандаганда эмнелерге көңүл буруш керек деген темада сүйлөшөбүз. Ал эми IT курстары кимдер үчүн деген суроо сизди кызыктырса, анда буга чейинки видеолорду көрүңүз, ошол жакта айтып бергем. Кыскача айтканда, IT курстары бул башка кесип боюнча диплому бар, бирок ал кесип менен иштебеген мекендештерибизге туура келет. Кыска мөөнөттө дагы бир экинчи кесиптин окуп, жумушка киргенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми мектеп окуучулары болсо, аларга университетке барып, ошо вуздардан IT багыттарын окугула деп кеңеш берем. Ушул видеонун башында тактап кетчү нерсе, IT курстарга окуу үчүн мектептин аттестаты, же диплом, же ОРТ тесттин жыйынтыгы сыяктуу документтердин кереги жок. Математиканы, физиканы жакшы билүүнүн да кереги жок. Башкысы каалоо керек, андан барып IT курска жазылып, окуй берсе болот. IT курстарды кантип тандайм? Эң биринчи план кылыш керек. Анан ошол пландын негизинде изилдөө жасаш керек. Анан изилдөөнүн жыйынтыгында өзүңүзгө туура келген IT курс тандайсыз. Ал жерде бир нече факторлор бар, ошол факторлорду эске алыш керек. Көбүнчө IT курс тандаганда өзүңөр жашаган шаардан, өзүңөргө жакын жерден издеш керек. Ошол жакын жерде жайгашкан IT курстардын тизмелерин жазып, андан кийин ошолор жөнүндө изилдөөлөрдү онлайн изилдөө кылып, анан колдон келсе ошол курстарга барып, студенттер менен сүйлөшүп, агайлар менен сүйлөшүп, бир сыйра өздөрүнүн оозунан угуп келген, бул дагы жакшы. Мисалы, план түздүк дейли. Мен 6 ай иштебей окуйм. 6 айга акчам жетет, жана тамак ашыма дагы акча даярдап койдум. 6 ай эч нерсеге алаксыбай окуйм деп план түздүк. Эми IT курстарына изилдөө жүргүзөбүз. Сиз жашаган жерде айланада канча IT курсу бар? Ошолордун тизмесин жазып, анан ар бирине чалып сүйлөшүп, же интернеттен алардын профилдерин карап, вебсайттарын карап, ошондой изилдөөлөр жүргүзөбүз. Анан ошолордун арасынан сиздин критерияңызга туура келгендерин жазабыз. Мисалы, айталы 5 курсту тандадыңыз. 5 курска эми барып өз көзүңүз менен көрүш керек. Көпчүлүк курстар ачык сабактарды жарыялашат, ошолорду сунушташат. Мисалы, 2 күн акысыз код окуп көр биз менен деген барып ошолорго катышып көрсө болот. Инструкторлордун түшүндүргөнү жагабы, кайсы тилде сүйлөйт, кандай окутат деген сыяктуу нерселерге жооп алса болот. IT курстар көбүнчө эмнеси менен бааланат. Бул курстарды бүткөн студенттердин ийгиликтери. Мисалы, канча процент студенттер жумушка киришет. Ошол маанилүү. Ошону студенттердин өздөрүнүн пикирлерин угуш керек. Ошол IT курстун рейтингин караш керек. Анын баарын изилдөө жасаш керек. IT курстардын ар кандай окутуу формалары бар. Ошого жараша акчалары дагы ар кандай болот. Мисалы, онлайн окуткан IT курстар бар. Онлайн инструктор менен окуткандары бар. Же класска барып окуган, же ошо класска барып окугандын эле жаздырылган видеолору бар. Ошол курстардын окутуу ыкмасына жана мөөнөтүнө жараша акчасы да ошондой болот. Ар кандай төлөм формалары бар. Мисалы, кээ бир курстар ар айына төлө десе, кээ бирлери башында акча албайт, же азыраак акча алат, андан кийин ошол студентти жумушка киргизгенден кийин алабыз деген сунуштарды кылышат. Ошого ар кандай курстардын ар кандай окутуу формалары жана төлөм формалары бар. Аны дагы ар бир адам өзү чечиш керек. Студенттер жумушка киргенден кийин акчасын төлөп баштайт деген сунуштар аябай жакшы, себеби студенттердин ийгилиги бул курстардын окутуучулардын дагы кызыкчылыгы болуп калат да. Студенттер эмне болот, жумушка кире, жумуш табабы, таппайбы, ага көңүл деле бурбагандар деле бар. Курсту класска барып окуйм дегендер үчүн
канчалык ушул курс жакын болсо ошончолук жакшы. Жолго азыраак убакыт кетет, окуганга көбүрөөк убакыт бөлүнөт. Курстун мөөнөтү жана күнүмдүк расписаниясына дагы жакшылап көңүл буруш керек, себеби кээ бирлер иштеп окуйм десе анда эс алуу күндөрү окуш керек болот. Кээ бирлер толук, мисалы жумасына 40 саат, 60 саат окуйм десе анда интенсивный курстарга барыш керек. Курстардын мөөнөтү көбүнчө 3 айдан 6 айга чейин же кээ бирки учурларда 9 айга чейин болуп кетет. Себеби эгерде интенсивный курс болсо анда күнүнө айталы 6 сааттан окуса, 5 күн окуса жумасына, анда ал 3 айлык, 6 айлык эле курс ошол убакта эле үйрөтүп коет. Ал эми жумасына 2 күн окушса, эс алуу күндөрү, анда ал 9 айга созулуп кетиши мүмкүн. Ошого бул дагы сиздин канчалык убактыңыз бар, канча убакыт күнүнө бөлө аласыз. Курстар поток болуп башталат. Ошо кийинки поток качан башталат, ошону билиш керек. Даталары туура келеби сиздин эс алуу күндөрүңүзгө же сиздин каникулуңузга, ошону караш керек. Багыттары боюнча көбүнчө курстар эң акыркы азыркы тренд болуп аткан багыттарды окутушат. Ошого кайсы багыт болсо деле курстардыкы алдыңкы багыттар болот. Курс жакса, чөнтөгүңүзгө туура келсе, барып жазылып, ошол поток башталганда окуп баштайсыз. IT курска окуп бүттүм, бирок жумушка кире элекмин, практиканы кайдан өтөм деген суроолорго, ошолорго жооп берели. Биринчиден, IT курстардын көбү өздөрү жумушка кирүүгө жардам беришет. Алар түздөн-түз компаниялар менен байланышып, ошолорго практикага жөнөтүшү мүмкүн, интерншип деп коет. Кээ бирлери ошол интервью процессинде жардам беришет. Кээ бирлери окуп атканда эле бир проекттерди жасатып, ошол проекттерди силердин резюмеңерге коюп беришет. Себеби бир application жасаган болсоңуз же дагы команда менен, студенттер менен бир проекттин үстүндө иштеген болсоңуз, ошону жазып беришет. Курстан бүттүңүз, бирок жумушка кирүү процессине ал курс жардам бербейт. Анда өзүңүз издешиңиз керек болот. Биринчи ошол интерншип сунуштаган компанияларды, аларды кайсыл жактан табыш керек? Биз ылдыйкы видеолордо айтканбыз, ошол жактан карап көрүңүз. Атайын платформалар бар. Ошол жерде алар интерншипке студенттерди кабыл алышат. Чоң компаниялардын атайын интерншип программалары болот. Ошол компанияларга барганда бизге окшогон адистердин жанына отурушуп, келгендер үйрөнүшөт. Андан кийин ошол компанияда иштеп калуу мүмкүнчүлүгү бар, же башка компанияга жумушка кирип иштеп кетсе болот. Нолдон баштагандар ошентип IT жолун, IT карьерасын башташат. Дагы башка варианты бул ошо компанияларга junior болуп кирүү. Мисалы, junior software developer, башталгыч программист болуп кирсе болот. Бүт ошо жумуштарга junior деп айтылган жумуштарды издеп, ошолорго тапшырса болот. Мен курстан бүттүм, ушундай проекттерди жасагам, ушундай нерселерди билем деп. Анан ошондой интервью болуп, интервьюдан өтсөңүз, ошол компанияга junior болуп ишке алышат. Программалооду билген бул бир, андан сырткары soft skills деп коет. Ошол интервьюда сүйлөгөндү, башкалар менен коммуникация кылганды, команда менен иштегенди, ошонун баарын үйрөнүш керек болот. Техникалык сөздөр менен сүйлөгөндү билиш керек, кантип ноутбук тандаш керек, код жазганга кандай ноутбук туура келет деген суроого жана курстардын мөөнөтү, натыйжалуулугу жөнүндө жазылган макалалар бар. Жана ылдыйдагы видеолордон карап көрсөңүздөр болот. Чын эле азыркы жумушуңузду же жашооңузду жакшы жакка өзгөрткүңүз келип атса, анда аракет кылып ошол пландарды ишке ашырышыңыз керек. Ал үчүн жакшы окуш керек. Ошол курсту калтырбай окуп бир ийгиликке жетсе болот.